Жалпы кыргызстандыктарды ушу бүгүнкү шайлоо күнү менен, референдум күнү менен куттуктайбыз. Жакшылыктарды каалайбыз. Мына бүгүн биз Козовод районундагы 13-54 шайлоо участогунда турабыз. Азыр жаңы эле биринчилерден болуп мына Ермамат экөөбүз ошо бир добуш берип чыктык. Бүгүнкү күн Кыргызстан үчүн бир тарыхый күндөрдүн бири. Анткени ушу конституциянын долбоорун кабыл ала турган күн болуп атат. Кудай буйрса, жалпы Кыргызстандын эли бир жакшы жаңы конституцияны алабыз деген чоң үмүтүбүз бар. Мына андан тышкары мына борбордук жергиликтүү шайлоолорго партиялар койгон экен. Ошолор да өзлөрүнүн бир добуштарын, элдер добуштарын берип атат. Кайсы партия жеңсе, ошол партия шаардык кеңештин депутаттары болуп калышат. Ошол шаардагы проблеманын баарын ошолор чечет. Эми жаңы конституция боюнча биз мына 2 айдан ашуун тынбай иштедик, агитация пропаганда ишин жасап, колдоп дегендей бүт Кыргызстан боюнча кыдырып чыктык. Ошко, Нарынга, Чүйгө чейин барып, Тепи, Жалал Абадка, Ысык көлгө, Нарынга чейин барып келдик. 3 ай бою конституцияны иштеп чыктык. Депутаттар жардам беришти. Кыскасы, Кудай буйрса ушул бүгүнкү күн жакшы ийгиликтүү өтүп кетсе, анда Кыргызстандын тарыхында дагы бир чоң саясий кампания, 2 кампания өткөн болот. Референдумдагы, анан шайлоодагы. Мен ойлойм, бүгүнкү күн эгер өтүп кетсе, анда Кыргызстанда ушу бир туруктуулук болот. Бир адамга колуна бийлик берилет, бир адам жоопкерчиликтүү болот. Кыргызстандын тарыхында бир чоң саясий кампания ишке ашкан болуп эсептелет. Ошон үчүн жалпы кыргызстандыктарды бүгүн ушу баарыңыздар ушул бүгүнкү шайлоого келип, өзүңүздөрдүн ички каалаган добушуңуздарды берип коюшуңуздарды суранам. Шайлоого болгон даярдык кандай экен бүгүн? Мен ойлойм, шайлоого болгон даярдыктарды карап чыктык. Бардык даярдыктар жакшы, элдер келип атат. Шайлоо комиссиялары өз убагында келди. Байкоочулардын бардыгы ар кайсы партиялардан келди. Бирок бир гана жери бир 10 мүнөттөй кечигип баштадык. Анткени эмеден болуп калды, компьютер госрегистрден кичине компьютер загвоздка болуп, ошол жерден кечигип бир 10-12 мүнөт кечигип баштадык.